окуган китептеримде. Жалал-Абад шаарындагы номер 10 Тойгонбай Кошматов мектебинин китепканасы 320 китеп менен толукталды. Адабий тарыхый басылмаларды коомдук ишмер ушул мектептен билим алган Жусупчан Жээнбеков белекке берди. Жаштайыма чогулткан китебиңиз неберелер окусуңуздар. Окусун. 9-класстан баштап чогулткан китептерим бар эле, азыр 300 канчада чыкты деп атат. Аны жеке библиотекамды даже колго койгонмун да. Өзүмдүн окуган китептеримди өзүмдүн окуган мектебиме белекке бердим. Сонда мен ушу биздин балдардан ушу өзүм окуган мектептен ушу алдыңкы Кыргыз элине, Кыргызстанга кызмат кылган жаштар өнү өссүн. Ушу китептен окуп 100 болбосо дагы бир 20сы китеп окуп, ушул абабыздай бололу, ушул атабыздай бололу десе мен үчүн бир өтө чоң сыймык. Билим ордосунда руханий байлыкты жайылтууга алгачкы салым болду. Алтын албай, акыл алып китеп текчесин толуктоо көнөргүс байлык. Президент Садыр Жапаровдун руханий байлыкты жайылтуу максатында жарлыгына ылайык бир адамдан бир китеп долбоору уланып келүүдө. Жусупчан абабыз бизге китеп берген өтө бандай сыймыктандырганы бандай таандык болгон күн болду. Жана ошондой эле бул китепти бир эле биз эмес, бизден кийинки муундар дагы окуйт. Мисалы биздин нинелерибиз жана ошондой эле андан кийин келген окуучулар да окуйт. Жана ошондой эле бул китеп бергени бул өтө мектепке өтө жакшы жардам берет. Биздин окуучуларга деле жана окуп жаткан азыркы балдарга деле. Бул китептерди окуп көптөгөн нерселерди биле алабыз деп айта алам. Сабактын өзгөчө түрлөрү балдарды шыктандырат. Алар үчүн кино сабак, театр сабак өңдүү, кызыктуу түшүндүрмөлөр мектеп программасында камтылган. Ар бир баланын дүйнө таанымын арттыруу башкы максат. Китеп бул билимдин булагы. Ошондуктан бүгүнкү биздин окуучуларыбыз ушу китептен окуп, ушу жердеги көптөгөн чыгармаларды окуса, өздөрүнө эң керектүү, уюткулуу адабий чыгармаларды окуп, билим ала алат деген терең ишеничибиз бар да. Учурдан пайдаланып ушул Жусупчан Абдыражановичтин юбилейсине дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Агайыбыз көптөгөн Кыргыз элине кызмат кылган, жогорку кызматтарда иштеген, жогорку кеңештин депутаты болгон ушул агайыбыздын берген китептерин окуп, ушул мектептен дагы мыкты уул кыздарыбыз чыгып, агайыбыздын жолун жолдогон, Кыргыз элине кызмат кылган окуучуларыбыз чыгат деген чоң терең ишеничибиз бар. Мектеп окуучуларынын маданий эстетикалык табитин өстүрүү, жарандык патриоттуулук тарбиясын жогорулатуу, улуттук асыл нарктарга суугарылган муунду тарбиялоодо китептин таасири чоң. Жакындан баарлашып, коомдук ишмер жана белгилүү инсандардын балдарга көмөктөшүүсү келечекти тарбиялоодо чоң салым болмокчу. Улут атасы, байгасы. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал-Абад шаарынан.